жерде да мына бир кыргыз тилинде жок, орус тилинде. Ну, на кыргызча. Мамлекет, не давайте, не надо говорить мне это. Кыргызский не знаю, вас не понимаю. Кыргызча биле турган адам чакырың анда. Видеосун жиберген. Бул жердеги иштеген кыздар биз кыргыз тилинде билбейбиз, кыргызча сүйлөбөйбүз, орусча сүйлөйбүз деп ушундай жооп берген. Билесизби кыргыз тилин? Ну, я знаю, но не сильно. А бул сизби кечен мен кыргызча сүйлөйм, орусча сүйлөйм? Не давайте, не надо говорить мне это. Кыргызский не знаю, вас не понимаю. А сиз бул жерде коомдук жайда иштеп аткандан кийинчи? Кыргыз тилин билишиңиз керек, ошону билесизби? Менеджерби, жетекчиликке айтып коесузбу? Мынауну көрдүңүзбү? Орус тилинде жазылып турат. Биринчи кыргыз тилин үстүнө жазыш керек. А бул жерде орус тили. Муну алып коеюнбу? Биринчи кыргыз тилинде жазылыш керек. Ошону айтып коесуз. Бул жерде да мына орус тилин биринчи жазып коюшкан. Кыргыз тилин алдына жазып. Мен уруксат жок, эмне үчүн ютуп көрсөтөсүңүз деп. Мен сизден уруксат сурагандай, мен сиздин үйүңүздү келип тартқан жокмун да. Бул жер коомдук жай туурабы, тамактануучу жай. Ассаламу алейкум достор, бул жер Бишкек шаарындагы Оазис деген тест атым борбору. Бул Бишкек шаарында аябай көп жерде жайгашкан. Ушул жерден бизге бир кардар кайрылды, ушу Оазистин кардары. Бул жерге келгенде бизге видеосун жиберген. Бул жердеги иштеген кыздар биз кыргыз тилинде билбейбиз, кыргызча сүйлөбөйбүз, орусча сүйлөйбүз деп ушундай кылып жооп берген. Азыр бул боюнча Оазистин жетекчилиги кандай деп жооп берет, биз ошол боюнча келдик. Азыр кирип көрөбүз. Бул жерде да мыйзамыбыз расмий тилде жазылган, мамлекеттик тилде жазылган эмес. Кыргыз тилинде жок, бул жерде да кыргыз тилинде жок. Саламатсызбы? Уруксатпысыз мен? Здравствуйте. Кыргыз тилинде сүйлөй аласызбы? Кыргызча? Баке, на кыргызском могу разговаривать? Неге? Билесизби кыргыз тилин? Ну, я знаю, но не сильно. А бул сизби кечен мен кыргызча сүйлөйм, орусча сүйлөй деген? Чё, баке келип, кыргызча сүйлөп башталды. Көрсөңүз? Не, он на меня начал кричать-то. Посмотрите. Мамлекет тилин билесизби? Мамлекет тилин билесизби? Мамлекет, не давайте, не надо говорить мне это. Кыргызский не знаю, вас не понимаю. Кыргызча биле турган адам чакырың анда. А сиз бул жерде коомдук жайда иштеп аткандан кийинчи? Ну? Кыргыз тилин билишиңиз керек, ошону билесизби? Не, я кыргызский знаю. Эгер кыргыз тилин билбесеңиз, сизге иштегенге болбойт. А сиз эмнеге бул жерге туруп алып, мисалга, эмнеге мен кыргыз тилин билбейм, орусча жооп берем дедиз? Туурабы ушул? Мен кыргызча билейм, байке. Билесиз, а эмнеге кечен тиги бала сүйлөбөйт? Полностью билбейм по-любому. Потому что мен орусча окудум. На русском училась. И прям кыргызский жакшы билбейм да, байке. Жакшы билбесеңиз, сиз үйрөнө албайсызбы? Коомдук жайда иштеп аткан бул жерге, мисалга, мен кыргызмын, кечен да бир кыргыз бала келиптир. Мисалга, мен же ал бала орус тилин билбейт. Биз Кыргыз Республикасында жашап атабыз. Биздин мамлекеттик кыргыз тил. Кыргыз тилин билишибиз керек. А сиз бул жерге келсе, мен кыргыз тилинде сүйлөйм, орусча сүйлөгүлө дедиз. Жок, кече баке келди. Жок, кече баке келип бияка, мага бакырып атпайбы? Эмне деп бакырды? Айтты, кыргызча мага сүйлө. Если баке айтты мага. Жок, видеодо турат, ал бакырбаптыр. Бакырбаптыр. Нет, он мамлекеттик тилде сүйлөңүз мага дептир. Он баке жок, он до этого не снимал. До этого не снимал. Он просто начал на меня говорить, кыргызча мага сүйлө. Но он мог сказать, пожалуйста, это, ну, на кыргызском объяснить. Мен орусча билбейм, да, например. Кыргызча айтып салчы. Я бы его поняла, я сказала бы. А сиздерде администрация барбы? Администратор, менеджер бар. Чакырдыңызбы? Азыр биякта жок беке. Бул офисте. Офис барбы? Офис точно адрес билбейм да. Ошол менеджерби, жетекчиликке айтып коесузбу? Мунуну көрдүңүзбү? Орус тилинде жазылып турат. Биринчи кыргыз тилин үстүнө жазыш керек. А бул жерде орус тили. Муну алып коеюнбу? Биринчи кыргыз тилинде жазылыш керек. Ошону айтып коесуз, Мына могул туура көрдүңүзбү? Өзүңүздүн тамак ашыңызды жана ичимдиктериңизди алып келүүгө уруксат берилбейт. Кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылган. Андан кийин расмий тилде. Могул туура. Бул жерде да мына
Орус тилин биринчи жазып коюшкан. Кыргыз тилин алдына жазып. Ушуларды кыргызча жазып коюшун айтып коесузбу? Айтып койсоң мен сизге. Бул жерде да мына бир кыргыз тилинде жок, бүт орус тилинде. Мына кыргызчасын айтып койсуңчу, айтып койсуң. Мен Сколько время? бериңиз. Жақта бир пакет өлді сіз қойып қой. Алло, саламатсызбы? Байке, мен атым Айтылек. Жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жараны болом. Мен жана мамлекеттик тил кыргыз тили боюнча тартып жүрбөдүм эле, көрсөңүз керек. YouTube'дан. Көрбөсөңүз анда кечөөнү бизге ошо сиздин бир кардарларыңыз жиберген, азыр бул жердеги кыз, могул жердеги кыз. Кечөөнү ошол кардарларга келсе мен кыргызча сүйлөбөйм, орусча сүйлөйм, мага орусча сүйлө деген видео жиберишкен да, тартыпчы. Анан биз ошол боюнча келгенбиз, бул жерде азыр тиги кыз менен сүйлөштүк. Анан сиздин бул жерде киргенде бүт баарын неге кыргыз тилинде жазбай, бүт орус тилинде жазып койгонсуз? Жок, кире беришинде, мисалы, кире беришинде бүт орусча жазылып турат. Мен азыр мерден сыйрып алдым. Расмий тилде жазылып турат. Негизи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазыш керек да, билесиз да? Ошо орус тилинде жазып коюпсуз го. Биринчи кыргыз тилинде жазыш керек, бирок, билесиз? Үстүнө кыргыз тилинде чоң болуп, андан кийин көйлөм кичинекей алдына орус тилинде. А сиздики могу киргенде эле бул жерде бир дагы неме жок, кыргыз тилинде жок, бүт орусча жазылып тур. Макул алар. Алмаштырып коесузбу ошолор да? Макул. Да, Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? соруңуз барбы? Суроо жок, болду ушул эле. Макул. Биз YouTube'га жайгаштырабыз ушул бул жакты тартып кеткенибизди. Эмнеге? Бир уруксат жок дегенде ол үчүн жазат. Кандай дейсиз? Бир уруксат жок эмне үчүн YouTube'га жазасыз деп. Мен сизден уруксат сурагандай, мен сиздин үйүңүздү келип тарткан жокмун да. Бул жер коомдук жай турабы, тамактануучу жай? Бул жай турабы? Болду да, мен ал жерден тарткан укугум бар да. Баш мыйзамда укугум бар. 33-чү беренени окусаңыз болот. Атыңар кимдедир? Атым Айтылек Орозбеков. Айтылбек Орозбеков. Ооба. Бул жакта эмне болот ошол? YouTube'га чыгарчуда Айтылбек окуп. Бул жерде кечүүн сиз бул жерде иштеген кыздар орусча сүйлөдү, кыргызча сүйлөдү деп. Кыргызча сүйлөйт? Кандай дейсиз? Кыргызча да билет, орусча да билет. Ошо кечээ күнү бизге жиберген кардар бизге видеону жибергендечи. Ал жерде айтып атпайбы, бул кыз мен эч кандай кыргызчаң билбейм, мага орусча сүйлө деп, орус тилинде сүйлө деп. Видеону көрсөңүз болот бүгүн биз YouTube'га чыгарсак, ошол жерге чыгарып коебуз, видеосун. Же сиз мага WhatsApp'тан жазып койсоңуз, мен сизге ошо видеону жиберем азыр, Азыр мен бул кызга номерди иштеп кетем. Макул, рахмат байке. Кандай дейсиз? Макул, азыр мен номерди иштеп кетем. Макул. Номерди иштеп кетейинчи. Заказ номер 7. Ваш заказ готов. Заказ номер 8. Ваш заказ готов. Заказ номер 9. Ваш заказ готов. Рахмат. Бул жерде да орус тилинде жазылган. Бул жерде ОАСтин жетекчилиги менен сүйлөштүк. Булар сөз беришти, ушулардын баарын мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазып алмаштырып коебуз деп сөз беришти.